Алматинка. Ошон үчүн абайлабай дагыла, кандай дейт. Адам TikTok менен эмес. Алматинка мо немеде Чекшатанын жанында. Чекшатага жакыныраак да. Я. Жана башка жаңылыктар түрмөгү видеого лайк басып, соңку кабар каналыбызга каттала кетиңиз, анткени бул сиздин каналыңыз. Европада теракт уюштурууга шектелген кыргыз жараны кармалды. Эл аралык террористтик уюмдун мүчөсү делген кыргыз жараны Европада теракт уюштурууга шектелип кармалды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинен билдиришти. Маалыматка ылайык атайын кызмат чет өлкөлүк өнөктөштөрү менен Европа мамлекеттеринин бирине террордук акт уюштурууга аракеттенип жүргөн эл аралык террористтик уюмдун мүчөлөрүн аныктаган. Алардын катарында чет өлкөдө жашырынып жүргөн кыргыз жараны дагы болгон. Шектүү кылмыш жаза кодексинин кыргыз жараны чет мамлекеттин аймагындагы куралдуу жаңжалдарга же согуш аракеттерине катышуусу же террордук актыны жасоо үчүн даярдыктан өтүүсү боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында кармалып Кыргызстанга алынып келинген. Мындан улам 29 майда Токмок шаарында кармалган жаранга тиешеси бар 17 даректе тинтүү иштери жүргүзүлгөн. Натыйжада Ислам мамлекети эл аралык террористтик уюмунун атрибутикасы бар экстремисттик адабияттар, электрондук маалымат алып жүрүүчү каражаттар, байыңгызаттар, ок дарылар жана 28 майнинг жабдуулары табылып, тиешелүү экспертизалар дайындалган. Мындан тышкары табылган байыңгы каражаттары боюнча кылмыш жаза кодексинин байыңгы каражаттарын, психотроптук заттарды жана алардын аналогдарын сатуу максатын көздөбөстөн мыйзамсыз даярдоо менен 1971 жылы туулган жаран кармалып, УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Учурда тергөө иштери уланууда. Булак Супер Кежи. Туткундагы атамды көрүп нес болдук. Оштон Орусияга барып, Украинада табылган Алишер. Өткөн апта соңунда кыргызстандык жаран Украинада туткунга түшкөнү тууралуу видео интернетке жарыялангандан кийин туугандары аны таанып, видеодогу киши Оштун тургуну экенин ырасташты. Алардын азаттык айтымында Алишер Турсуновду 2 айдан бери издеп жатышкан. Орусияга балдарына учурашам деп кеткен 57 жаштагы Кыргызстандын жараны кантип Украинадагы согушка тартылып, кандай жагдайда колу түшүп калганы белгисиз. Өзү көчөдө аны полиция кармап, согушка мажбурлап алып кеткенин айтып берген. Орусияда мигранттар менен иштешкен укук коргоочулар ар кандай жагдайда согушка тартылып, Украинада туткунга түшүп калган кыргызстандык мигранттар тууралуу бир нече кайрылуу бар экенин билдирди. Кыргызстандын расмий органдары бул окуя тууралуу расмий маалымат бере элек. Атамды 2 айдан бери издеп жүргөнбүз. Өткөн аптада YouTube'дагы Пленное СВО деген украиналык каналга жарыяланган видеодо өзүн Алишер Турсунов деп тааныштырган киши Орусияга балдарына барган учурда көчөдө аны полиция кармап, согушка мажбурлап алып кетишкенин айтып берген. Өзбек жана орус тилдеринде сүйлөгөн 57 жаштагы киши өзү Кыргызстандын жараны экенин, Ош шаарынан болорун белгилеген. Азаттык видеодогу адамдын Ош шаарындагы туугандарын тапты. Атын атабоону суранган келин Украин армиясынын колуна түшкөн жаран алардын атасы экенин ырастап, 2 айдан бери издеп жүрүшкөнүн айтты. Атасы туткунга түшүп калганы тууралуу маалыматты интернеттен көрүшкөнүн, ишенбей нес болуп турушканын кошумчалады. Алгач интернеттен көрдүм. Башында ишенген жокмун. Кандай болуп кармалып калганын билген жокмун. Нес болдум. Ал учурду айтып бере албайм. Биз өз атамды издеп барган жерде сураштырып жатканбыз. Видеону ошол жактагы иним көрсөтүп, атам ушундай болуп калыптыр, көрүңүз деди. Жакындарынын сөзүнө караганда Алишер Турсунов Орусияда иштеген балдарынан кабар алуу үчүн март айында кеткен. 2 аптадан кийин Рязань шаарында эшикке дүкөнгө чыккан бойдон кайтып келген эмес. Бул шаарда Турсуновдун балдарынын бири иштейт экен. Иш табылып калса иштейм, болбосо аба алмаштырып келем деп кеткен. Ал жакта 2 иним бар. Мурдадагы алар менен барып курулушта 1 жылда иштеп келген. Келгенде 23 жаштагы инимди үйлөнтүп, той кылабыз деген эле. Видеодо атам кичине арыктап, өзүн жоготуп калыптыр. Нес болуп өзү деле билбей жатат да. Аба алмаштырып келейин деп дүкөнгө чыккан экен. Иним өзүм барам дегенге болбой коюптур. Ошол бойдон дайынсыз болуп жаткан. Милицияга арыз жазылган эмес деди. Туткунга түшкөнү айтылган жарандын кызы. Согушка барууга мажбур болуп көп өтпөй колго түштүм. Кандай жагдайда кармалып согушка барып калганы тууралуу Пленное СВО каналындагы видеодо Алишер Турсунов өз версиясын айтып берген. Анын сөзүнө караганда Рязанда полиция кармалгандан кийин аскердик келишимге кол коюуга мажбурлашып, бул үчүн акча, паспорт, аскердик билет убада кылган. Алишер Турсунов көзү жакшы көрбөгөндүктөн келишимде эмне жазылганын да окуй албаганын билдирген.
Мен 2 күн Рязанда баламдын үйүндө болгом. Ал мени конокко чакырган болчу. Көчөгө чыгып дүкөнгө кирдим. Чыгып кетип баратсам полиция кармап алды. Мен ушул жерде эле 2-кабатта жашай турганымды айтып, документтеримди алып чыгып көрсөтөм дедим. Полиция ага уруксат берген жок. Машинага салып алып кетип калды. Мен полициянын бөлүмүндө эмес, жер төлөдө 4 күн жаттым. КПС деп коет экен. Ал жерден тамак аш түгүл, суу да берилген жок. Ал жерде аба жетпей кыйналып, өлөйүн деп калдым. Ошондо мен макул болдум. Мени жалгыз аскер комиссариатына келишимге кол коюуга алып кетишти деген туткунда экенин айткан киши. Видеодо Турсунов келишимге кол койгондон кийин аны машыгуу таласына жеткиришкенин, ал жерде 3 күн атайын даярдыктан өткөнүн айтып берген. Соңку тушта өз калоосу менен барбаганын белгилеп, кыргыз бийлигинен мекенине кайтарууга жардам сураган. Бул видео качан жана кайда тартылганын тактоо мүмкүн болгон жок. Кыргызстандын тийиштүү органдары бул окуя тууралуу расмий маалымат бере элек.